Акыркы учурларда Кыргызстанда чөөлөр малдарга кол салуулар көбөйүп кетти да. Жада калса адамдарга кол салуулар дагы угуп атабыз. 2018-жылы ушу чөөлөр 25%ке көбөйүптүр. Бүгүн аябай коркунучтуу абалда турат да. Таладагы кыргоол, чиил, өрдөк, коён ушулардын баарын кырып бүттү. Малга азыр кол салуулар көбөйдү. Ушу чөөлөргө мамлекет тарабынан 2000 сом бөлүнөт экен. Карышкырга 6000 сом. Чөө аябай куу. Чөөнү атыш кыйын. Ушуну карышкыр менен теңеп 6000 сомдон төлөй турган кылып, өкмөт тез ыкчам ушундай чечим кабыл алыш керек. Анан ошол акчаны алуу, карышкырды аткандар, атаңа бар, энеңе бар, бюрократия, аны акчасын ала албайт экен. Сүрөткө түшүп жөнөт, справка жөнөт. Анан ушундай аңчылардын бүгүнкү күндө кызыкчылыгы жок болуп кетти. Чөөлөр бүгүн элдин арасында эмес, мына жогору жакта жашагандар айтып атат. Резиденциянын ичинде уулуп атат. Өкмөт башчысы ошол жерде угуп аткандыр. Өкмөт башчысына айтыңыз. Биз эки буттуу чөөлөр менен күрөшөбүз деп, мына 4 аяктуу чөөлөрдү унутуп калдык окшойт. Бул аябай коркунучтуу болуп атат. Адамдар коркуп, жүрөктөрү түшүп атат. Айылдарда уулуп, жанагы жаш бала ыйлагандай, баягы адам өлгөндө ыйлай тургандай болуп, ушундай түнү менен уулуп атышат. Өкмөт тез аранын ичинде ушул ыкчам чечимди кабыл алып, аңчыларга шартты түзүп, жана бюрократияны жоюп, тез арада мына акчасын көбөйтүп, ушул маселени чечиш керек. Антпесе эртең мына малды, элдин малы азыр бүт короодо, жайыттарга чыкканда дагы кыра башташат. Былтыркы 2018-жылы 50 миллион сомго чейин чыгым болуптур адамдардан. Мамлекет 6 миллион сом эле акча бөлгөн. Мында кичине ойлонуп туруп иш кылыш керек. Ашырбек Мойдунович, мага тез аранын ичинде жооп бериңиздер, кандай чечим кабыл аласыздар, тез аранын ичинде бул маселени чечиш керек.